Assalamu алейкум, урматтуу биздин Кыргызбай YouTube каналынын катталуучулары, урматтуу мекендештер, бир туугандар. Чындыгында арзан ушундай даяр бизнес чыгып калды. Чамданып, жетишип, чалып сүйлөшүп калыңыздар. Мына торговый рыноктун ичинде ушул жерде суши сатылат. Чындыгында бир айдагы выручкасы дагы аябай көп экен. 2,5 миллионго чейин грязный выручка. Мына жакшы болгон айларда да, мына айларда уже 1,5 миллион, 1 миллион 700 ошондой выручкалар болуп атыр. Учурда да канча? Таза 500 бар дейт айына, таза 500 бар. Чамданыңыздар, мына суши пиццага кызыккан бир туугандарга арзан. Франшизасы кошулуп сатылат туугандар. Франшизасы 5 ушундай сет кылып франшизаларын берип туруп, ал жактан долияга отурган, аяктан да тыйын келип турат. 1 200 дедиңизби? 1 200гө. Город Щелководабыз. Адрес айтып коеюн: Пролетарский проспект 9Б. Парковкалар кенен могу жакта. Доступ 24 саат бою келе бересиздер, кире бересиздер. Ачык болот. Мына. Клязма. Жолдун бою экен, Ословканын бою экен, эл өткөн ходовой жерде экен. Эгер алган болсоңуздар, бул жерде аз толко самовынос менен иштеп атыптыр. Ичине отура турган жер кылып, конкретный иштесе болот да. Мына Город Щелководо жашаган кыргыздар көп эле болсо керек, менимче жазып коюңуздар, жүрүңүздөр. Көргөзөйүн. Бул бизнести алып, готовый бизнести дальше ушул форматты иштетип келиш керек. Бул жерге чайхана ана мына кылыш кереги жок. Логотип, бренд, сренд, полный бар жок ызычуулар менен сатылат. Мына Татсу суши маркет. Мына бул жерде. Караңыздар, рекламный баннерлери илинген мына бул жерде. Мен азыр сиздерге сунуштарды дагы айтып кетемин, ала тургандарга көзүм жеткен сунуштарды айтып кетем. Негизи 11ден ошол 12 чейин без перерыв иштейт дейт негизи. 24 саат кылып койсо деле болот мынча. Адам көбөйүп кетсе. Туугандар, мынакей Жеңиш агабызды таанытасыздарбы? Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Бул агабыз менен мына 10 күндөн нары болуп калды. Даяр франшиза сатылат деп, готовый бизнес сатылат деп чыккан элек, Көп СМСтер, комментариялар жазылды, түшүнбөсүктөр болду. Көп ызчуу болду комментариялардачы. Эми мынтип мындай бул филиалды кошуп, франшизаңызды кошуп сатайын деп атыпсыз, Ооба. Эл менен амандашып келин ошо боюнча сүйлөшөбүз. Ассаламу алейкум. Менин атым Жеңиш. Будан мурунку видеодон мен только франшизаларымды сатам деп видеого тарткызган элем. Азыр эми өзүмдүн точкам, бул мен өзүмдүн точкам, өзүм ачкам, ушуну кошуп сатам деп видеого тартып жатабыз. Ушинтип чечтим. Кыргызстанга кетейин депчи. Сатпай эле кетейин десем, бул жерде өзүм болбосом болбойт экен да, контроль болбосочу. Ошо бул жерди кошуп сатайын деп уже чечтим, сатсам кетем, үйрөтүп коюп, сатып алган адамга үйрөтүп кетем. Бул жерди мен бардыгын өзүм ачканмын. 3 жыл болду ачканыма. 40 квадрат метр, арендасы 40 миң. Азыркы учурда 3 повар иштейт, 2 күрөр иштейт, 1 кассир иштейт. Бул жерде 100 миңдей продукта болот. Сатып алган адам, келген адам 100 миңдей продукта болот да. Күндө келип турат андай. Мындай неме болуп турат, полигон болуп турат. Продуктачы багана стопко кое албайм алардычы. Ушул продукт 100 миң тегерегинде продукттарды кошуп сатамын. Бул точка меники, бардыгын мен ачканмын. Бул жакта 5 точка бар. Ал франшиза аларды мен только меню гана меники алып, алганын өздөрү ачышкан. Поварды өздөрү тапкан, продукталарды өздөрү сатып алган, ремонтту кылган. Мен только мен өзүмдүн менюмду, брендимди улап бергенмин. Канча выручка кылса, айына 2% алам алардан. Болду. Калган меники эмес. Продуктасы, ишкана меники эмес. Болгону меню гана меники. Ошону түшүндүрө кетейин. Өткөнкү видеодо түшүнбөй калдым да. Бул жерде меники, бардыгы бычактан баштап Вилкага чейин меники. Бардыгы меники. Ошол 5 точкада мына Жеңиш ака канча калат айына? Айына ал жерде расход жок. Аларда выручка канча болсо, ага прибыль калбаса дагы мен эсептейм, бир 20 миңдей келип турат ар бир точкадан. Ооба, 20 миңден келип турат примерно. Ошондой келип турат. Ар бир точкадан 20 миңден. Суук түшүп калды, выручка көтөрүлөт канча? Выручка көтөрүлгөндө былтыры 1 жыл болуп калды алардын ачылганыначы. Былтыры жакшы болгон точкадан 1 точкадан 40 миңден келди. Жакшы болгондо декабрда, январь, февраль ушундай болду. Сиз бирок мындай
Тоготор жерин коюпсуз да баасынчы. Азыр эми токотор жерин койдум. 1 миллион 200 деп эми боло турган жерин айттым. 1 миллион 200гө бул точкамын дагы. И наркы франшиза эки бизнес биригип 1 миллион 200гө продуктасы менен кошулуп сатылат. Bundan сырткары мындай вывозка турат го, ошондо вывозка бар. Ал дагы бир 30 миңди туруп калат. Ал үйдө бош турат, ошо берем, ушуга кылып атса коюп алат. ооба, кийим сатып алам десе ошого сатып алат. Өзү точка ачса, ушуну ачып өзү коюп иштетет. Жолжога койсо болобу ошол нарак биракка? Буну ушул жерге жолго койсо болот. Ал жерге 3000 айына дополнительный төлөш керек, ошого мен койдурбадым. Аябай жакшы экен. Туугандар, ичкери менен тааныштыралып, Бул жерде выручка бул жерде азыркы учурда 1 500 000 болуп атат. Выходной күндөрү 120 миңге чыгат. Будний күндөрү 20, 25, 30 ошондой выручка болуп атат азыркы учурда. Ошондо 1 500 000 чыкты. Бул жерде былтыр кышта 2,5 миллиондон жаап аткан, ай сайын 2,5 миллиондон жаап аткан. Бу жерден көргөзүп берем аларды келсе. Азыр ошо 1,5 миллионду компьютерден ачып көргөзөйүн. Ошо айларда. Ооба, ошолордо ушул отурган стол жок, собой алып кетсе болот бул жерден. Жана доставка. Бизде көбүнчө доставка. Алейкум ассалам. Клиенттер приходит брат. Мына киргенде эле полный нерсе калат экен. Холодильниги, мына телевизору, баардык кызычуу ушул жерде калат. Мен агам айтып атам, оңгон адам болсо да атам да. Наркы жагын эле Торло иштей турган жак кылып туруп, ашкана кылып берем. Могу жагына отуруп жей турган нерсе кылса болот экен да. Прям болот экен. Көзүм жетти. Ооба, болот. Стоимостуңуз көп экен да биякта сиздин. Кухняны эми кеңири кылган себеп дегенде былтыры кышта 4 повар иштеп атты, азыр 3 повар. Заказ көп болгондо кыйналбасын деп кухняны кеңири кылгам да. Бул жерде заказ. Ооба. Жүрүңүздөр. Выручканы бир катар көргөзө кетесиз. Полный жанагыларыңыз бар экен, кассовый аппараттарыңыз. Тартып коесузбу? Азыркы учурда ушул заказдар мисалы жасап, поварлар жасап атышат. 1296 сомдук, 1200, 2000, 2600 сомдук заказдар ушуларды азыр жасап атышат. Сфераны ачып киребиз. Ушул айдын 1-нен бүгүн 26-сына чейин 938 миң. Бул Яндекстен гана болгон выручка. Бул жерде Куперден дагы бар. Куперден 1-нен 26-сына чейин 134 миң выручка болгон. Анан мына самовыныстан келгенде же зона кылып заказ бергенде бул компьютерден алабыз. Бул компьютерден айына 300 миң, 350 миң ошондой выручка болуп атат азыр. 300-350 миң ошондой выручка болуп атат. Буну келгенде будан дагы ачып көргөзөм ошол выручканы компьютерден. Ишенбегендер ушул жерде көрүп, ачып көргөзөм. жанакса болобу? Болот. 3-4 күн, бир жума, 10 күн калашынча туруп кылса болот. Ала турган адам болсо келип сүйлөшүп полный көргөзөм. Соор жигиттердин саздаган жогору окшойт чындыгында. Мына качествого катуу иштеткенсиңер негизи, Молодец. Бул жерде только суши жасалат. Бул жерде суши бар. Горячка бул жакта жасалат. Бул жакта пиццалар жасалат, суп, лапшалар, багы закускалар жасалат, картошка фри, ошол сыяктуу нерселер. Дальше иштей бересиздерби? Бирөө жарым алып иштетем десе келишип калсаңар, Кандай иштей бересиздер, Холодильниктери бар экен, мынакей туугандар. Полный ызычуулары бар, мультиваркасы бар экен. Могу көрүп атасыздар, могу өзү эле бир кымбат турат да, мындай жарык бере турган могу. Эмне бул? Телевизор эмес бул, жөн эле? Жок, телевизор эмес, бул ушу. Жүрүң анда ичкени көргүлөр. Ушунун баардыгы калат кыскасы. Полный калат. Кандайсыздар? Бул жакта пицца, хала. Пицца печканасы кичинераак экен бирок, Канча 35 болот абы? 30-дук. 33-түк. Бизде только бир эле размер 33-түк. 33 сантиметрлик пиццалар. 33 сантиметр пиццалар. Продукталарыңыз мыналар ичиде да, Ооба. Мультиварка, мына бардык шарттары бар экен. Бул жакта уборный, бул жак. Уборный бар. Бул жер 24 саат иштесе болот. Биз 13 саат иштейбиз.
Доступ 24 саатка бар. Бул жагы Ал жагы склад. склад наркы жакка чыкса болот бул Ооба, жерде. черный ход ушул жактан күрелер кирип чыгат, анан склад бул жакта. Анан Горячкасы бул жерде. бул жак горячка. Полный бар жок калат дейт. Бул азыр күрер алып кетет. Мына заказ 1296 сомдук заказ экен. 2 бокс. Бул Клиенттер катуу үйрөнүп бир негизи, ооба. базы Биз багы мондай мурда буклет чыгарган бир 2000 элечи. Бир ай 2 айда түгөндү, 1 жылдан ашты буну чыгарганымачы. Анан түгөнгөндөн кийин башка заказ берген жокмун, чыгарган жокмун. Буну чыгарып, буну таратып, дагы заказды көбөйтсө болот. Мына 300 000, 350 000 болот дедим го, айыначы. Ушул аркылуу заказ берет да. Буну убагында 1 миллион выручка болуп жүргөн ушунун өзүнөн элечи. Түшүп кеткен да. Заказ түшүп, реклама кылбай койгон азыр. Реклама азыр жок. Реклама кылса буну чыгарып заказ көбөйөт. Бул телефон аркылуу самовыныстан заказ бергенчи. Азыр мына азыркы учурда айларда канча тапсат мына 1,5 миллион жабып атасыз. Канча таза калат эми ушунча адам ишенип кеткен. Будан 300 000. 300 000. 300 000. 2,5 миллионго чыкканда уже 500-500дөн жогору ушундай калат. Эми смотря багындай изденип, мына арзан балыктарды, балык ошолорду мына арзаныраак жерлерден тапса болот, ошолордон алып келип неме кылса 500дөн дагы көбүрөөк калдырса болот. Эми баардык продукттарды бирок мага поставщиктер алып келип берет. Через фирма алам. Через фирма. Через фирма, через ИП баардык продукттун налогтору төлөп алам. Иштеген поварлар дагы, курьерлер дагы баардыгы официальный оформление болгон. Налогторун төлөймүн. Баардыгынын налогторун баардыгы официальный бул жерде. Баардыгы документтер так. Жакшы. Түшүнүктүү эле болду деп ойлойм. Колдон эле маалымат айткан. Ооба. Ооба. Калганын телефондо чалып, сүйлөшсөк, түшүндүрүп берем. Келип көрсөңөр болот, интерес кылып, неме кылсаңар болот. Бул жер системага түшүп калган. Буну повар эмес адам келсе деле мен үйрөтсөм үйрөнүп кетет анычы. Система иштейт, өздөрү убагында ишке келет, убагында ишти жаап кетишет. Ар жактан дагы франшизалар дагы өздөрү иштешет. Мен бул жактан компьютерден карайм, канча выручка болду. Айдын этегинде выручка ушунча 1 миллион кылыпсың, 2% ушунча болуптур, мага которуп кой деп коем, картама которуп коюшат. Кетти ата. Ооба. Аларды ачылганыбыз керек мен бул жерде. Ооба. Буну ИПсын бар адам алыш керек. Мен бул ИП мен өзүмкү эмес, өзүм акам, Аяш акамки да. Бул адам уруксат бербейт деп ойлойм. Мага ишенип, мага берген, тааныбаган адамга ишенип бериш кыйын да бул документти. ИП тапса болот. ИП тауып келсе мен сайттарды оформить этип берем. Логин, пароль бардыгын берем, келет, иштеп кете берет. Жакшы. Ишиңиздерге ийгилик, абазга чалып байланышыңыздар. Чындыгында жакшы мүмкүнчүлүк экен. Мына бир семьяны конкретный багып кететін бизнес екен да бұлчы. Ооба. Сет кол ачып кеткенге дагы дарша мүмкүнчүлүк бар, нарықтан тыйын түшүп турат. Алар дагы алган адам франшизаларды дагы реклама кыл, алардан реклама кылган эмесмин. Көбөйтсө болот точкаларды. Бул тамак аш өтө берет экен. Кандай кризис болсо деле оор тамак жебей койбойт экен да. Баары тамак жей берет экен. Ошого соода болуп эле атат. Соода болуп атат, тамак аш жей берет экен адамдар. Туугандар ошондой. Көрүшкөнчө калган агам менен чалып сүйлөшөсүздөр. Сатып алсын, группалар менен бөлүшүп коюңуздар. Статустар менен коюп дегендей. Көрүшкөнчө ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, ишеничтүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге Сүйүн агамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан, базадан текшерип берет. Ушул окшогон 7 орундуу Альфард Сианалар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.